Хусайын Мухамеджанов өз ыктыяры менен улуу ата мекендик согушка 17 жашында барган. Ал 3-чү Украиналык полкто кызмат өтөп, согуш учурунда 3 жолу жаракат алган. 9 май жеңиш күнүн Австрияда тозгонун айтып, көзүнө жаш алды. Бүгүн Хусайын Мухамеджанов 1 уул, 2 кызды тарбиялап, 7 небересинин кучагында 97-чи жазын тозуп отурат. Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун төрагасы Замирбек Базарбеков ардагерди 9 май улуу жеңиш майрамы менен утурлай куттуктап келди. Замирбек Базарбеков менен бирге жогорку соттун судьясы, профсоюздар комитетинин төрагасы Болотбек Акматов барды. Жогорку соттун төрагасы ардагердин ал акыбалын сурап, сот тутумунун атынан материалдык жардам көрсөтүп, белектерди тапшырды. Хусайын Мухамеджанов өз кезегинде Замирбек Базарбеков алгач бардам болуп куттуктап келгендигин айтып, ыраазычылыгын билдирди. Спасибо. С Днем Победы еще раз. Поздравляю. Здоровья вам, удачи. На следующий год. Давайте, обязательно. Буду ждать. Андан соң Замирбек Базарбеков жана Болотбек Акматов Аспек Жумашевдин үйүндө болушту. 98 жаштагы ардагер согуш жылдары 379-чу аткычтар полкунда, Ички иштер министрлигинин темир жол полкунда, 74-чү жана 110-чу темир жол полкунда, 220-чы чек ара полкунда аткыч болуп кызмат өтөгөн. Замирбек Базарбеков кандуу жылдарды башынан өткөргөн ардагерге бекемден соолук, узак өмүр каалап, сот тутумунун атынан ардагерге материалдык жардам көрсөтүп, белектерди тапшырды. Аспек Жумашев жогорку соттун төрагасына батасын берип, өлкөдө тынчтык болушун каалап, сот тутумунун кызматкерлерине ыраазычылыгын айтты. Ал эми согуштун ардагери Абдухалик Гайсын быйыл 95 жашта. Канчалаган адамдардын өмүрүн алган согуш апаты эч качан кайталанбашын тилеген ардагер көп улуттук кыргыз элине тынчтыкты жана бакубатчылыкты каалайт. Замирбек Базарбеков ардагердин үйүнө атайын барып, материалдык жардам жана белектерди берди. Төрага согуш ардагерлеринин эрдиктеринин аркасы менен бүгүн биз ачык асман алдында бейпил заманда жашап жатканыбызга 77 жыл болгондугун айтты. Жыл сайын ардагерлердин саны азайып бараткандыгы өкүнтөт. Арабызда жүргөн ардагерлерибизге чын дилибизден ыраазычылык билдирип, алардын амандыгын тилейбиз деп билдирди Замирбек Базарбеков. Белгилей кетүүчү жагдай, улуу ата мекендик согушка Кыргызстандан кан майданга 365 миң жоокер аттанган. Алардын 150 миңдеги орден жана медалдар менен сыйланган. 29 адам даңк орденинин толук ээси, 73 жоокер Советтер Союзунун баатыры болгон. 90 миңден ашык кыргызстандыктар курман болгон.